Assalamu alaikum, урматтуу Нурке YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен. Бүгүн 02/12 ай 2021 жыл Москва убактысы боюнча саат 2:30 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, көптөн бери видео чыгара албай, ден соолукка байланыштуу кичине кармалып калдык. Эми бүгүнкү видео туугандар сиздер үчүн бул дагы өзүнүн водительдерге, мекендештерге керектүү видео деп ишендирип кетебиз. Себеби бул жакта бул чыгарылышта өзүңүздөр көрүп тургандай автоэлектрик жана кузовный, малярщик, жестянщик жана ошондой эле Москва, Кыргызстан каттамында каттаган өзүнүн бир туугандары тууралуу бир аз маалымат берип өтөбүз. Азыр мен Кожуховский базар жактамын. Ушул жакта биздин өзүнүн кыргыз бир туугандары иштейт. Күчтүү электрик иштейт. 6 жылдык стажы бар. Бишкекте билесиздерби? Дордой жакта автозапчастта иштеген автоэлектрик Кутбек деген ошонун окуучусу мына азыр өзү иштеп атат. Бул Солярistин электричество жагында кичине проблемасы бар экен. Эшиги кичине ачык калса эле же телефон зарядкада туруп калса эле, бир 10 турса эле уже машина жүрбөй калат экен. Азыр ушуну бир жарым сааттан бери көрүп атат, ошол причинасын издеп атат. Жана ошондой эле сиздерге бул жерде өзүнүн дагы кыргыз бир туугандар кузовный ремонт менен алектенет экен. Ошолор тууралуу сиздерге кеңири маалымат алып берем. Андан сырткары бул жерде мына жерде матизди көтөрүп майын алмаштырып атат, колодкасын алмаштырып атат. Ходовщик бар, мотор полный ошо машинеге керектүү тетиктерди оңдойт. Биз менен бирге болуңуздар. Ушул индилерибиздин, досторубуздун иштеген иши тууралуу мен сиздерге бир аз чагылдырып, ылыйга телефон номерлерин калтырып коем. Мына автоэлектрик азыр ошол бир жерден утечка болуп атат, ошону издеп атат азыр бир жарым сааттан бери бул жагына ачып бир сыйра көрдү, эми башка жагын чукулайт. Мираж, компьютерный диагностика бар, а? Бар. Компьютерный диагностика кылат, урматтуу көрүүчүлөр. Моторуңуздар троит этип, эртең менен от алышы же лямда зонда ушундай бир кыйынчылыктар болуп аткан болсо, келип диагностика кылсаңыздар болот. Андан сырткары бул жерде Москва, Кыргызстан каттаган биздин байкебиз бар. Байке, Буксурга дагы машина сүйрөйсүздөр, а? Ушул Nexia-ны сүйрөйбүз эртең менен. Ушул Nexia-ны Кыргызстанга чейин канча рубль менен сүйрөйсүздөр? 40 000. 40 000, а? Бул Ош Баткенге чейин. Эгер Бишкекке чейин болсо канча болот? 35. 35. Матисче? Матис даяр кылып алып келип берсе Бишкекке чейин 30 000. Даяр кылып алып келип берсе 30 000 экен. Эгер Ош Баткенге чейин болсочу? 35. 35 000. Мына туугандар. Ушул байкебиз Москва, Кыргызстан каттамында жүк алып кетет, өзүнүн гигант автоунаасы менен. Анан жүктөргө 100% кепилдиги бар деп. Телефон номериңизди айтып коюң. Плюс 901 088 25 69. WhatsApp номер, связь номер дагы. Так, кайра айтып коюң көрүүчүлөргө. Плюс 901 088 25 69. Мына туугандар, Москва, Кыргызстан жүк салам дей турган болсоңуздар, ушул номерге кайрылып бересиздер. Бул жакта өзүнүн жеңиш байкебиз азыр. Замена масла, колодкасын да алмаштырды окшойт. Колодка алмаштырды, эмне алмаштырды? Подшипник. Подшипник алмаштырды. Бул инибиз доставкада иштейт экен, иш жакшы болот туугандар. Мына артын бир сыйра, мына эшиги ачылат экен, мен сиздерге жана эме боюнча көргөзүп коеюн. Өткөндө бирөө комментарийге жазган экен, ногу ушул оорду көтөрүп ал. Бул өзү негизи жеңил да мына. Бир чыкса бир 1 килограмм. 1,5 килограмм чыгат. Термосумка деп коет муну. Азыр ичинде ачып көрсөтүп коеюн сиздерге. Оппа. Мынакей. Ичине тамак аш салып алып жеткүчү жерге жеткире берет. Байка бүттүңүзбү? Ходовой дагы жасайсыздар, а? Ходовой дагы жасайбыз. Ходовой мотор, компьютерный диагностика, электричество. Анан бизде машина тандабайбыз. Азыр биздин гаражыбыз бош эмес да, азыр гараждын ичинде бир машина турат. Ошол үчүн сыртта иштеп атабыз. Мына. Гараж бош болгондуктан азыр сыртта жасап атабыз дейт. Ичинде томой машина көрдүм. Ичинде машина көрдүм окшойт. Бул жак бош эмес экен мына. Мотор, ходовой, кыскасы электричество, автоэлектрик, автодиагностика кайрылып бересиздер, номерин калтырып коебуз ылдыйга. Не секретный сүйлөшүп атасыздар, Az berip atабызсың да 12 az берет сен. Az берип атасың. Буну щеткасын эле алмаштырыш керек. Мен причинасын айтайынбы?
Az бере экен? Ошо да. Az берсе неме менен тойгозо албайбы? Аккумулятор да? Да, слабый экен, а? Да, негизи нормада канча чыгыш керек мына? 13 дедиңби? 14 чыгыш керек, 14. Мына 14тон ашып келет да. Динам тойгозо албайт экен да? Limon jul qo'ysang ala bilinib qolsa bilmaydi. Yaratdan bana beri boshladi. Ha, hozir beri boshladi. Азыр машинага полный нагрузканы кылып, пара, аварийка, дворникти иштетип алып текшерип атат. Ал жерде oyun болуп атат да, oyun. Çatışma durumu ne? Bak, çatışma. Onu çok öyle son Байке. Матизге канча литр май кетет? 3 литр, а? Неме менен бирдей эле экен да, 1.6 объем менен 0.8, а? Соляристерге да 3 литр кетет го. Bu da 3 silindir ha? Evet, silindir. Bir abiyomdur 4 silindir bu. Yok, bir abiyom at boladı. Күчтүү болот ama tora. Слишком күчтүү болот. Расход кандай болот? Бирдейлеби? Канчалык абiyom күчтүү болгон сайын расход аз болот. Аналарда расход көп болот аналардачы. Булар ийинип жүрүп эле бензин жаппайт. Нагрузка деле, а? Нагрузкада мотордан түзүлөт. Абiyom кичине болсо. Öyle Normal olsa. Оталдырчыным. Матиз байдын үнүнү угайлы, урматтуу көрүүчүлөр. Таза машина экен бирок, чириги жок. Действительно таза экен, астынан кырып алгат мен мончомча матиздар көтөрсөң, асты кирип кетет акча. Кирип кетеби, а? Пичип кетип кетет. Бирок, Шибушки. Стакандары да таптаза экен. Шибушки кеткен машиначы. Вот, кара термозуна. Кара термоз. Кыргызбайдын термозуна салып алган. Мынакей, көрдүңбү? Өзүнө караган бала экен да бу. Мындай термоз оно машинада да көрдүм эле. Таксиде ham турат. О, таксиде турат. О, көрүп турасыздарбы термозду? Машина оталды. Мотор тире иштейби? Эй, ука! Где мотором стрей? Где мотором стрей иштейт? Ha? Sen ayttan yok bu yani bu para dese para gibi. Yerlerine bir sırak söyle. Hemen tuğanlar var mı? Sen bana ufak çekin. Bu yurt zaten ortaya. Ya magro temini kırıyorsun. Ортоң слабый иштейт экен, а? Ортоң слабый иштейт. Тише. Нормально. Өчүрчү. Азыр динамоға койду диагностиканы туугандар. Азыр динамону бияка суруп алды. Эми ичине алып. Биз келдик мына кузовный гаражга. Бул байкелерибиз только кузов менен заниматься этет. Көрдүңүздөр, мына машинанын мерстин арт жагынан урган экен, мына жака келип калган эле дейт. Азыр ушуну уже ордуна коюп коюптур. Эми мына бир аз иштери калыптыр, мындай. Мына усилителде бир аз
түздөп туруп уже арт жагы өзүнө келип калыптыр. Байке, канча жылдан бери иштейсиз бул кузовда? 30 жыл болуп калды. 30 жылдан бери кузовный ремонт. Осында иштеп жүргөм. Мына 30 жылдык стажы бар экен. Так, бул юрунда дейт, бунун сүрөтүн да мага көргөздү. Өтө страшный эле урган экен. 90 жылдан бери кылам да. 90 жылдан бери кыласың? Москвада канча жылдан бери иштеп атасыз? Москвада 2 жылдан бери иштедим. 2 жылдан бери. Мына туугандар. Келесиздер, келип анча-мынча майда чүйдө иштериңиздерди жасатып, крастетип бүтүрүп алсаңыздар болот. Бир детальды канчадан жасайсыздар? 5 миңден, а? Эгер мындай жумуш 5 миңден, анан мындай жестенкалар. жестенкаларчы? Жумуш аркырап. Ылдыйга номерин коюп коебуз. Бул жерде полный өздөрүнүн печкасы бар экен, мындай. Жылуу. Келе бересиздер, бул жака ылдыйга номер аркылуу чалып, өзүбүздүн байкелерибиз кайсы базар эле? Кажиховский базарда келип, кузовный ремонт кылып жасап кетесиздер. Мына, ушул байкебиз. Ийгилик байке. Мына жардамчысы. Ушуну менен бүгүнкү видеобуз аягына чыгат, урматтуу көрүүчүлөр. Чала бересиздер. Электрический диагностика, моторист, ходовщик, жестянщик, малярщик, кузовный ремонт. Бардыгы бюджетный варианттар, өзүңүздүн кыргыз бир туугандар иштеткен. Мисалы өзүңүздөр көй болуп жүрсөңүздөр керек, көрүп жүрсөңүздөр керек. Башка жерлерде мындай кыйла эле кымбат, себеби ал жердин арендасы да кымбат, ошондуктан арендага жараша өздөрүнүн акысыны коюп айтканда бир топ эле кымбат болуп кетет. Бул жерде негизи мындай гараждарды эле арзыбаган эле акчага арендага алып, мындай көп өйдө эмес, мындай ылдый орто сена коюп өзүнүн кыргыздар иштетип аткан кези номерге чаласыздар, келип жасатып кетсеңиздер болот. Сиздер менен мен Нурмбет Мухаммадалиев. Кийинки видеодон жолугушканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сөз түрдө группаларга бөлүшүп коюңуздар, урматтуу көрүүчүлөр.